Супер инфо кестинин жаңы санында. Ырчы Каныкей, эне болгондо аябай кыйналдым. Күзгүдөн караганда өзүм жакпай калган учур болгон дейт. Эстрада жылдызы чыгармачылыкка жаңы дем менен киришкени жатат. Актриса Роза Азимбаева: бир ай гана бактылуу жашадык, түгөй тандоодо адашып калганыма ичим ачышат дейт. Министрдин кызынын махабатында Зинанын образын жараткан актрисадан маек. Ажырашкандан кийин да балага ата бойдон кал дешет адистер. Жубайлардын ажырашуусунан кийинки атанын милдети орду тууралуу психолог айтып берет. Нарында 1-класстын окуучусу каза болду. Кыздын туугандары окуяга дарыгерлерди күнөөлөп жатышат. Манасчы Дөөлөт Сыдыков 14 саат тынбай манас айтып, Гиннестин рекордтор китебине киргени жатат. Манастан хайп жасайм деп ойнобош керек дейт ал. Премьер-министр Садыр Жапаров жазында электр энергиясынын баасы арзандайт, банктан насыя алгандарга жардам берилет деди. Убадалар орундалабы? Белгилүү саясатчы маркум Мухтар Өмүракуновдун жубайы коомдук ишмер Айжан Акылбековадан кызыктуу маек. Мухтардын айтканы чын экен, кайненем эң жакын адамыма айланды дейт ал. Көкбөрү боюнча президенттик кубогуна арналган беттештин финалынан айтылуу достук жана ынтымак командаларынын кыл чайнашкан терешинен фоторепортаж. Мени майып деп эч ким жумушка албай койгондо эмерек жасаган цех ачтым дейт ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 36 жаштагы жаран. Лайк баскын лайк деп ырдап көпчүлүккө таанылган Адик Жумабеков менен баарлаштык. Өзүмдүн стилимди табууга 3-4 жыл кетти дейт ырчы. Түштүк Кореянын кино жылдызы, эң сексуалдуу актер деген титулдун ээси Ли Донук тууралуу баян. Кожойкелерге алмадан, жаңгактан дамдуу десерттерди даярдоо жолун үйрөтөбүз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.